Кече жакында кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган мелдештер болуп, анда ар тармактын өкүлдөрү бири-бири менен күч сынашты. Футзал боюнча оюн болду. Анда алардын командалардын арасында президенттик аппараттын командасы, ошондой эле маданият өкүлдөрүнөн түзүлгөн өнөр клубу дагы ойноп, алар бирине бири кез келгенин көрсөңүздөр керек. Мына ошол оюнда өзгөчөлөнгөн дарбазачы эле эмес, ырчы дагы эл шайырлар ансамблинин солисти бизде Рустам Сагыналиев конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат, сиздердин да жалпы жамаатыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Сөздү футбол жөнүндө баштап калдым. Баягы жаңылык ысык кезинде келиңиз, ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Аябай сизди социалдык тармактарда талкууга алышты дегендей баарын эле окуп аттыңызбы? Көрүп калгандарын окуп аттым. Бирок көбүнүн маалыматым деле жок. Мен негизи өзүм көп нерсе кызыкпайт деле экен. Бул интернетте деле чукулап, антип деле көргөн жокмун. Мага жөнөткөндөрдөн көрүп калып аттым. Чынында абдан сонун оюн болду. Ошо биздин өзүбүздүн президент катышкан. Башында айтып өтүп кеткендей эле, ушун Садыр Нуркожоевич өзү айтпадыбы? Эч кандай бул агам эле, бул чоң эле, бул башка эле деп антип ойнобогула оюнду. Кандай болсо ошондой ойногула деп өзү айтып кеткендей. Анан ошо башында биздин вратарыбыз Камчы Сарбаев агабыз болчу. Ал бир аз иштеринен байланыштуу кечигип калганда мен бир аз тура калгам. Мен бу оюн ар кандай болот экен, ушу байкабастыктан ушу өзүбүздүн президентибизди кулатып алдым. Ал атайын кылынган нерсе эмес. Ошол видео тарап кетти го. Ошол видео тарап кетти. Ошол оюн ошондой болуп кетти. Анан барып эми көмөк көрсөтүп жардам берип тургуздум да мен өзүм. Анан көптөр айтып атышыптыр да, ушул кулатып алып, анан кайра ошол воротага топту киргизе берди өзү депчи. Баягы пенальтиден соккон топту. Бирок чынында өзү футболду жакшы ойногон көрүнүп турат. Мен да өзүм воротарь болуп тоспогондон кийин өзүм баягы оюнчу катары ойноп жүрчүмүн бала кезден баштап. Анан чында тоза албай калдым. Ушу көпчүлүк соц тармактарда айтып атат экен, азыр атайын тоспой койду, анан коркту, анан минтти антти деп атышыптыр. Андай эч убакта болгон жок. Мен от души тостум да. Мен да өзүмдүн командамды сактап калыш үчүн эгер андай кылып коркуп бүркө турган болсо мен кулатпайт да болчумун. Толкундануу болгон жокпу? Жок, эч кандай деле толкундануу болгон жок. Оюнчу катары эле биз менен чогуу аралашып ойноп жүрдү. Чогуу алдашып жүрдүк. Анча мынча түрткүлөшүп кетип аттык. Андай эч эме болгон жок. Биздин максат ошо утуш керек болду. Ошо ийгиликке жеттик. Кудай буйруса. Президент болобу, кимиси болобу, негизгиси утуш керек, Утуш керек болду да. Негизгиси утуш керек болду. Жакшы. Социалдык тармактарда сизге мындай комментарийлер айтылды да, ой бул жигит көпкө барат экен, ой азамат экен деген. Ошолорго кандай реакция кылдыңыз? Кашай кыздың чилге кирип кетти. Пальто барбы? Бар. Мен өзүмө точно ушундай алгам. Точнее, балам алгам да. Прям Леонардо Ди Каприодой болуп калдың. Өзү бул женский эмеспи? Ой, жигар бул притальный, моделный. Жигаренок, мо 4500 сом турат. 700 берем, аласыңбы? Эже мен азыр эле келдим. Кичине басып келейинчи, Точно келесиң? Точно келесиң. Мен сени күтөм. Точно келесиң. Бирок сатып алуучу кайтып келген жок. Апашканын жүрөгү жарылып, сезимдери Сен эмне за кадрам отуруп, нагнетать айтып, и так грустно, клиент келбей калды. Тоң отурам аякта, 4 сааттан бери. Анда сизге сонун жаңылык. Эми үйдөн чыкпай сатуу жана сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мой О тиркемесинде бекер жарыялар О маркет кызматында. Сиз жөн гана жарыя кылып, товарыңыздын сүрөтүн салып, модерацияны күтөсүз. Андан соң сиздин жарыяңызды Мой О'нун миллиондон ашык колдонуучулар көрө алат. Ай мени О маркеттен таптыңбы? 2700 сом турат, сага 300 сомго берем. Аласыңбы? Все, давай, отправляй. Жакшы комментарий жазгандардын баардыгына мен чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мен антип бирөөгө жагалданып, андай негиз бала эмесмин. Менин жакындарым баары эле билсе керек. 5 кол тең эмес экен да, кээ бирөө жаман айтат экен. Жаман айткандарына дагы мен ыраазычылык билдирем. Эмне деп жаман айтышты? Мен баягы жанагынтип эметип айтыптыр да, аны атайын тоспой койду. Анан коркту, эми бул эмне болду экен, жумушуна залакасы тийбейт болду экен деп, эч кандай залака тийген жок. Көчөдө эркин эле жүрөм, жакшынакай эле. Кээ бирлер айтып атат азыр деле
көчөдөн көрүп калса же болбосо бир жерден тамактанып отурганда көрүп калганда айтып атышат, сени эмне кылды, анан сага эмне дешти деп. Эчтеке деген жок. Кандай мындай оюнчу катары эле ойноп жолугуп эме кылдым, эч нерсе деген деле жок. Бул оюн. Жыйынтыгында сиздер биринчи орунду алдыңыздар. Жыйынтыгында биз биринчи орунду алдык. Амплуаңызды алмаштырып дарбазачы болуп кетпейсизби? Дарбазачы биздин эң мыкты деген дарбазачы алтын кол капты. Камчы Сарбаев алды. Анткени аягындагы жакшы бир ыкмалары менен бизди коргоп калды. Татыктуу болду. Агабызды да куттуктап кетели. Сүйүнүп атат ал киши. Эми келиңиз сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөлү дегеле. Бул Маек нугун башкага бурсак, мен сизди бир 10 чакты жылдан ашык убакыттан бери тааныйт экем. Анан Өтүнүч деген ырыңыз узун элдин учуна жеткен ыр. Ушул Маекке шаң кошуш үчүн ошол ырды сурангым келип атат. Бир ырдап бербейсизби? Сөз түрдө. Эми бул мен бир жана визитный карточкам болуп калды десем болот. Бул элге бир аз болсо дагы алдына алып чыкты. Бул ырды 1984-жылы чыккан экен. Мен жарык дүйнөгө келген жылы чыккан экен. Анан ошондо эл арасында ырдалып жүргөн. Кээ бир учурларда мен дагы ушу жакшылык тойлордо угуп калчумун. Анан буйрук насиптен ушул ырды азыр ырдап жүрөм. Көбү мен бул ыр меники деп ойлошот экен. Сөзүн да жазган, оон да жазган Рустамдыкы деп ойлойт экен. Мунун сөзүн жазган Закен Дүйшекеев деген драматург аксакал кишиники экен. Обону Сабатар Исхаков деген агабыздыкы. Açılgan kızıl gündey ceteğan Süylegelerden catkana önünden ay Catkanday torgoy sayra Catkanday torgoy sayra Ay bulbul tangşı Sen oyrap özünçele umaralım Jakşı söz uğup kaçan men kumanamım Bu menin yüreğimdin öpünüçü Altınım kabul alçı Altınım kabul alçı Ay suranalım Sağlıklı getir albay Görgünde seni pikteylen ay Gözünde albay Kaysındı sen göklüğüne Kaytip cetem Altınım kıynadın o Altınım kıynadın o Sen öçün barday Bu menin yüreğimdin öpülüçü Altınım kabul alsın Altınım kabul alsın Ay suranalım Altınım kabul alsın Altınım kabul alsın Ay suranalım Сонун. Рахмат. Үнүңүзгө береке. Сизди жандуу ырдаганыңызды мен биринчи жолу угуп атам да жаныңызданчы. Калганын баягы видеодон угуп жүргөн болсом, сизге айтышабы Рыспай Абдыкадыровго үнү окшош экен деп айткандар болобу? Болот эми
аккордеон ойноого мурунку биздин Чубак агабыз, Рыспай агабыз, Асанкалый агабыз эми ушулардын жолун жолдоп келатат деп кээ бир жакшылык тойлордо айтып калат да. Анан бирок ошолордун ыры менен чоң эмес. Бекбайкен ырлары менен. Анан бунсуз эч жака бара албагандан кийин ошолордун чыгармаларын жаттап, ошолордун ырдаган угуп кулакка сиңип калат экен да, жүрөккө да сиңип калат экен. Анан айтып калышат. Эми ар ким албай арына жараша дейт го. Той топурга барасыз. Ооба. Ал жактарда деле бул ырсыз сизди кое бербесе керек. Ооба, мен азыр деле ушул бул ыр чыккандан көп жыл болуп калды да, эми бир 10 чакты жылдын жүзү болуп калды. Анан азыр жакшылык тойлорго чакырганда деле эми кээ бирде уялып каласың да, кечкериле бир жерде ырдай берсең, анан кээ биринде ушу той ээлери менен кадимкидей урушуп кетебиз да. Мен сени ошол ырды ырдап бер деп чакырбадым беле. Сен эмне ырдабайсың? Анан ой кечирип коюңуз, анан кайра ырдап берген учурларым болот. Кээ бир жакшылык тойлордо муну бир калп айтпайм, бир 10 чакты жолу ырдап берем. Эми элдин жүрөгүнө жакын ыр экен. Мен айттым ушу 84-жылы чыккан экен. Ошодон бери эл арасында ырдалып жүргөн да бул. Ошентип кулакка сиңип калган. Мунсуз эч жака бара албайм, аккордеон экөөбүз ошол ыр менен айтып коет го, нан таап жеп жүрөбүз, мындай айтканда. Нан таап жеп жүрөбүз деп калдыңыз, кечээ чалсак көлдөн келатам деп калдыңыз. Ошондо тойдон келатасызбы? Ооба, көлгө жакшылыкка баргам. Адан келип, анан үйгө өзүмдүн туулуп өскөн жерим Таласка барып түндө келдим. Көлдө андан мурунку күнү келгем. Бир иш чара менен Таласка да ошо бир иш чара менен барып келдим. Кудайга шүгүр, эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт го. Ушу берекесин бере берсин. Ошентип биздин ырыскыбыз ар жерде экен, ошону ар жерден терип жеп жүрөбүз. Сиздердин студияңыздарга келем дегенде калп айтпайм, бир 10 чакты күн жүз болуп калды окшойт, убакыт болбойт. Анан бүгүнкү күнү атайын сиздерге арнагам, шашпай отуруп сиздерге маяк берип, анан үйгө барып тынчыраак уктайынчы. Кечке чала беришпесин. Жолдо эле жүрөт турбайсызбы? Анан Жолдо көп жүрөм. Сурагым келип атканы, туулуп өскөн жериңиз Таласта экен. Таласта жашайсызбы же Борбордо турасызбы? Жок, бул жакта турам. Мен ушу 11-де бүткөндөн баштап талаалап жүрдүм. Башка кошуна мамлекеттерге да барып, баягы иштебеген иш калган жок дегендей болбой эле чыгармачылыкка жан дүйнө тартып туруп алды да. Ошондон бери бияк бул жакта. Башка иштерде да иштеп көрдүңүзбү? Мисалы алар. Мен эң башында бизнесмен болом деп кошуна мамлекеттерге барып, мектепти жаңы бүткөн жылдары ошентип да кеткем. Ага барып деле ушу аккордеон баары жаныман калбачы да. Канчалык иш кылып, канчалык аракет кылсам дегер дагы баары болбойт. Ушу кечинде келип ушу аккордеонду кармап отуруп ырдап, ары урундум, бери урундум. Анан болбой эле ушул чыгармачылык чөйрөгө тартып туруп алды. Мен ушу телеканалдардын биринде эң башында мен водитель болуп келгем. Ушул жака кантип ушул жактын кухнязын көрөйүнчү деп. Анан ошол жака келип, анан биздин директорубуз көрүп калып, сен эмнеге машина айдашың керек? Сен бул жака өтүшүң керек деп акырындан ошентип атып, андан кийин ушу чыгармачылыкка ушу өтүнүштү мага чыгарманы байкелер мага атайын чыгаргандай болуп калды да. Ушуну ырдап радиолорго, телелерге барып чакыруулар түшүп калды. Ошондон баштап анан аралашып кеттим да чыгармачылыкка. Урундум деп атпайсызбы? Ошол жөнүндө кененирээк токтолуп айтып берсеңиз. Эми кандай десем, эми базарда иштедим башында. Эң башында. Сатчу элеңиз. Базардан товар алып, бир жактан товар алып келип, товар өткөрүп иштечүмүн. Андан чыгып бир башка кафелерде да иштеп калдым. Чыгылып. Эми аны айтып отурсаң экөөбүзгө бир күн убакыт кенен кетиш керек. Тарыхта, сиздин тарыхыңыз. Ал тарых мен жүрөгүмдө жазылып калган. Талаалап да жүрдүм, агаларыбызга кошулуп алып гастролдорго чыктым. Алар менен көрдүм бул чыгармачылык чөйрөдө кандай, эмне кылат болду экен. Азыр деле сахнада ырдап атсаң, аркасында эмне болуп атканын билбейт го көчөгөнүн артында. Ошолорду көрдүм. Ошого чыдаш керек экен, ошого чыдайм десең анан барып ырчы болушуң керек экен да. Ошонун баарын өткөрдүм. Кудайга шүгүр, жаман жагын алган жокмун. Бүт жакшы жактарын алдым, тарбия алдым. Тажрыйба топтодум десем болот. Ошентип келип анан азыр ошол өзүм чогуу иштешип башында жардам берип, ошол колонкаларын көтөрүп, афишаларын чаптап, ошол байкелер менен азыр сахнада ага-ини катары катар туруп калдыңыз. Катар туруп сахнада
мамилебиз жакшы азыр сен чай ичип турабыз. Ошол күндөрдү кээ бир учурлар болот эми баягы мен бала жаш баламын да. Мен жаш бала деп урушуп койгон учурлар болот. Ошол убакта ызаланып шашпай тургула деген күндөрүм болгон. Мен шашпагыла, мен да өсүп калармын, мен да чоңоёрмун деп. Ошентип баягы аракет кылып чыдасаң, анан барып чыгармачылыкта бир нерсе чыгат экен. Антпесе чыкпайт экен. Көздөгөнүңүзгө жеткен турбайсызбы? Жеттим, көздөгөнүмө жеттим. Жакшы, Кудайга шүгүр азыр. Жанды бакса болот, мисалы ошол жалаң гана чыгармачылык менен үй бүлөнү багып, финансылык жаатта сөз түрдө болот. Бул биздин мен азыр ошол эле улуттук филармонияда ушу Алымкул Исенбаев атындагы эл шайырлар тобунда эмгектенем. Ада жумуш, ошол жерден айлыгын алып, ошол жерден нан таап жеп атам. Адан тышкары азыр Кудайга шүгүр той топурлар болуп калып, жакшылыктар болуп атат. Бирок ошого карабастан башка иштерди да кылып кетиш бул сөз түрдө жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт го, аларды да кылыш керек экен. Бул менен бул ошол менен туруп калбайсың да, сен да убактың өтөт. Сен артыңда жаштар өсүп келатат. Ошол эле той топурлар токтойт. Ошонун ортосунда да бир аз кичинекей бир бизнес кылып коюш керек экен. Кылып атасызбы? Эми ал секрет, мен кылып атам, бир аздан эми. Учун чыгарып айтып койбойсузбу? Учун чыгарып. Улак чабам, футбол ойнойм, аккордеон ойнойм. Кээде ар ким анча-мынча тааныштардын нервине ойнойм, ушундай да. Эми адам болсо талант да. Келиңиз улак жөнүндө сүйлөшөлү. Мен сиздин улак тартат экениңизди билген эмесмин. Көп кырда талант турбайсызбы? Бизде жалаң чыгармачыл адамдар бар. Жумасына бир жолу ойнойбуз, мына 3 жылдан ашып калды. Бул биз үчүн өтө пайдалуу нерсе. Бардыгы эле эркектер түшүнөт болуш керек, атка минип туруш керек. Кыргыз баласы, кыргыз болгондон кийин ат чаап туруш керек экен. Анча-мынча ушу сиздердин жамаатыңыздар да бар, биздин ойногондорубузду көрүп калган. Ооба. Мен дагы да айтып кетем, барып ушу биздин ойноп аткандарыбызды көрүп, жакшы бир материал алып кетсеңиздер болот. Сөзсүз бизде планда бар. Сөзсүз түрдө келиңиздер. Бул жакшы. Анан кийин улакты чабабыз. Улактан кийин барып анан отуруп ошол улакты жейбиз, жалпы жааматыбыз бар. Утканыңарбы? Же кандай? Уткан эмес, жалпы эле ошо 2 команда, 3 команда ойнойбуз, ошол өзүбүз эле бөлүнүшүп алып. Байгелер сайлат бир 1000 сом, 2000 сом байге сайлат. Кызыктыруу оюндар да. Ошентип анан кечинде барып чогулуп отуруп сүйлөшүп, бирөө колум ооруду дейт, бирөө бутум ооруду дейт. Улактан кээ бир учурлар кулап калган учурлар болот. Ошолорду айтып күлүп, чер жазабыз да, мындай айтканда. Ырдайсыз, аккордеондо ойнойсуз, улак чабасыз, футбол ойнойсуз. Анан айттым го, нервке ойнойм кээде. Кимдикине? Тааныштардын баарын эле нервине ойнойм. Кээделер баарын айтып калат экен, мен менен бир таанышкан адам өтө эле мындай серьезный деп ойлошот экен да. Мен бир-эки көргөн адамга серьезный болосуң да, любой адам эле. Анан бир аз таанышканда анан шакыба чегип баштайбыз, анан тамашалайбыз, нервине тийебиз. Ошондой болуп өтө деле жоош эмес, мектепте деле тентек болгом мен. Ушул эле филармониянын ичинде өзүнүн телетең туштарыбыз бар да. Ошолор айтып коет экен, Рустам деп эме депчи, мындай кандай түшүнбөйбүз депчи, мунучу башкача деп. Башкача болгондо мен бүт тамашалайм, эжелерди да тамашалайм, байкелерди да тамашалайм. Мен бул жарык дүйнөгө келгенден кийин өтө эле серьезный болуп өтүп кетишин деле билбейм, мен үчүн кандай келиң ошондой кетиш керек да. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Үй бүлөм тууралуу 2 балам бар. Бирөө 4-класс, бирөө 2-класс. Балдарым чоңоюп азыр экөө тең абдан жакшы ырдайт. Көз тийбесин. Сизди тарткан турбайбы? Ооба. Алманын түтүүнүнө өрүк түшпөйт экен го. Ошондой болуп экөө тең жакшы ырдашат. Мен менен кошо талашып ырдашып. Ошол. Балдарыңыздын апасы? Ал чыгармачылыктан таптакыр алыс. Биз кайназа аны кошулбайт ал кишинин. Ал медик. Ошо биздин ден соолугубузду карайт. Дары-дармегибизди алып келет, эми оорубайлы. Бизди ошентип карайт. Үчөөбүз ырдайбыз биз үйдө отуруп. Чоңое берсин. Келиңиз анда ушул маектин соңунда сизден дагы бир жакшы буйрукубуз келип турат. Өзүңүзгө жакканын же өзүңүз жогоруда айтып калбадыңызбы, мен тамаша көрмүн деп. Тамашалуу ырларыңыздан болсо деле ырдап берсеңиз. Мен
Акинге деген жакшы чыгарма бар. Кээ бир жерлерин өзүм бар кыйкырган жерлери бар. Анча-мынча сөздөрдүн өзүм кошуп койгом да. Ошодон ырдап берейин да. Ой артыңдан ай барсам бакчага, ой артыма колуң башкаган ей, жалбырып сүйлөп жатыпсың, жактырбай сени жатса даң ей, сүйүнүнө күчү берем, молга жанта текен ай башкага, ой башкага ай башкага ай kızıldın sen doktor, ay kıranga delim alım otlup öter, Kırgızdan sulu köp gördüm men ay, kılığın ay sağa okşup öter, Kırgızdan sulu köp gördüm, kılığı sağa okşup okşup, ay okşup oy okşup ay sapsem okşup Деп муну да ырдап калам дейли. Сонун эркен. Рустам мырза, сизге маегиңиз үчүн рахмат айтабыз. Рахмат. Сиз өзүңүз айткандай тамашакөй экениңизди, сизди чакыра элек деп билген эмесмин. Өрүңүз да тамашалуу жакшы. Эркин микрофон элге кайрылсаңыз болот. Бул камерада. Жалпы ошо кыргыз элине тынччылык, аманчылык, токчулук, молчулук, жаман оорулардан алыс бололу. Жолуккан жерибиз, отурган жерибиз дайым шаң, ыр күлкү болсун. Жалпы ушул сиздердин Супер ТВ каналына иштериңиздерге ийгилик. Рахмат. Ар дайым бар болуңуздар. Ушинтип бизге алтын көпүрө болуп, ар дайым эл менен жакындатып турган албетте бул сиздер. Ошондуктан сиздердин жалпы жамаатыңыздарга дагы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө. Ал эми сиздер болсо элди мына ушундай шаң күлкүгө бөлөп жүрө бериңиздер. Сизге рахмат айтабыз маегиңиз үчүн. А мен аты жөнүм Алтынай Тынышева. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.